Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин министри Талайгүл Исакунова. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Талайгүл айым, биздин студиябызга куш келиптирсиз. Мына сиз иштеген ушул Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде 1 жылдан ашык убакытта кандай өзгөрүүлөр болду, кандай жылыштар болду? Негизи сиз деген ушул массалык маалыматка көп чыгып, көп маалымат бербегендиги үчүн бүгүн коомчулукта бул жөнүндө ар кандай ойлор айтып жатат. Жеке өзүңүздүн пикириңизди уксак. Рахмат, Үмүт, биринчиден ушу чакырганыңызга. Ошо туура белгилеп кетип атасыз. Ошо массалык маалымат каражаттарга ошо көп чыкпай, мындай ушул деги эле биздин министрликте эмне көйгөйлөр бар, эмне жетишкендиктер бар. Анан акыркы мындай ушундай коомчулукту мындай көңүл бургандагы бир окуялар болуп кетип, андан деле бир мындай массалык маалымат каражаттарга чыгып, бир мындай объективдүү маалымат бергенге деле мындай чолом тийбеди десем болот да. Анан эми ар кайсындай дагы мындай тип адамдардын типтери болот экен. Мен балким баягы мындай массалык маалымат каражаттардан кичине мындай алысыраакмын го деп да ойлойм да. Анткени себеби баягы айтсак көйгөй дагы көп, жазалып аткан иштер дагы көп, жетишкендиктер дагы бар дегендейчи. Бирок мына ошонун баарын эми эле жашынакай кылып айтып бере берсем деле баягы туура болмокко дейм да. Бирок анан бүгүнкү күндөрдө ушундай менин атыма дагы мындай айтылып, биздин министрликке дагы мындай сөздөр айтылып, мен жөнүндө дагы мындай сөздөр болуп кеткен соң, албетте баягы мен атайлап уже массалык маалыматтар каражаттарына чыкканга да мажбур болуп калдым десем болот да. Эми айта кетсек, баягы 1,5 жылдан ашып калды иштегениме министрликте. Албетте муну айтыш керек, бул социалдык тармак бул өтө көйгөйлүү тармак. Бул Кыргызстанда эле эмес, деле дүйнө жүзүндө бул эң мындай бир проблемасы мындай чечилбеген бир көп мындай маселелер бар тармак десек болот да. Алсак мынакей биздин министрлик, мен былтыр таң калдым, бизге юбилейибиз болуптур да. Анан 80 жылдык болуптур. 37-чи жылы түзүлгөн экен министрлик, Эмгек жана социалдык камсыздоо комиссариаты деп түзүлгөн экен да. Андан кийин 47-чи жылы согуштан кийин баягы көп инвалидтер болуп калды, баягы кароосуз калган балдар болду, таркап кеткен үй бүлөлөр болду, бири-бирин таппай калгандай. Ошондой көп баягы коомдук маселелер болгондо дагы бул министрлик катары түзүлгөн экен. Эмгек жана социалдык ошо камсыздоо министрлиги деп аталыптыр. Мына ошондон бери баягы биздин тарыхыбыз кейтет десек болот да. Бирок ошо биздин ушунчалык түйшүктүү министрлигибиздин мындай бир жазган тарыхы да жок экен да. Ошол маселени мындай көңүл бургандагы киши болбоптур. Мына мен ошондон бери мына азыр келип бизде кандай деген адамдар иштеген, кандай деген кыйын кишилер иштеген, ошолордун салымы кандай болгон деп азыр мен ошол мындай маалыматты топтоп атам да. Кыйын учурларда кантип маселелерди чечишкен деп ошолорду тарыхтан анан былтыр ошо эми жок дегенде эми баягы биздин социалдык кызматкерлер жерлерде иштеген. Деги эле бул социалдык кызматкер деген ким? Бул ким менен иштейт? Мунун милдети эмне? Бүгүнкү күндө өзү социалдык кызматкер, өзү социалдык мындай жардамга муктаж адамбы? Ушунун көйгөйү кандай деп ошентип баягы кыдырып мен жерлердин баарын, анан бир чоң форумдарды өткөрдүк да. Ар бир область боюнча ошентип социалдык кызматкерлерди чогултуп, анан мен ошол жактан таң калдым. Кээ бир социалдык кызматкерлер мен бир 20 жылда иштейм бул системада, биринчи жолу министрди көрүп атам дегендер дагы болду да. Анан ошону мен дагы мындай капаландым да. Чындыгында бул эң мынакей биздин жөнөкөй кызматкерлер, биздин мына мамлекеттик кызматкерлер бар, жана райондук башкармалыктарыбызда иштейт. Анан мынакей жерлерди кыдырган мынакей бул социалдык кызматкерлер да. Ошолордун мынакей азыр мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып атабыз, ошол социалдык кызмат жөнүндө деген. Мен ойлойм бул мыйзам түпкү тамыры
тамыры менен биздин ошо социалдык системанын ошо биздин көрсөтүүчү кызматтарыбызды түпкү тамыры менен өзгөртөт да. Мына буга биринчи кадам жасадык. Азыр долбоорун иштеп чыктык. Буюрса, мен ойлойм, мынакей ушул 1 ай 2 айдын ичинде уже 2 айдын ичинде жогорку кеңешке алып киргенге аракет кылам. Анан эми айтып турчу нерсе, мына ошо айтпадымбы, 47-жылы жанагы ошо инвалидтердин маселеси көп болгондуктан дегенде. Мына бүгүнкү күндө биздин жанагы завод протезных изделий деп коет, республиканское учреждение протезных изделий деп коет. Ошондой уюмубуз бар. Мына ошо жерде инвалидтерге ар кайсындай ошо протездерди, атайлаган ошо батыңкелерди, таяктарды, ошолорду чыгарып берет да. Мына эми ушул эмебиз деле, уюмубуз деле ушунчалык эмеге акчага муктаж, ушунчалык жаңы технологияларга муктаж. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү аябай өнүгүп атат да. Жаңы канча деген технологиялар бар. Бирок ошол бизде заводдо көргөндө, ошонун чыгарган буюмдарын көргөндө аябай капаланам да, чындыгындачы ушул аженде чоң реформа керек. Андан сырткары бизге жанагы медикалык социалдык эксперттик комиссия деген болот, жанагы ошо инвалид адамдардын ошо инвалиддигин тастыктоо да. Анан аженде дагы баягы коомчулукта көп айтылат эмеспи, ошо бизде ошолордо коррупция көп, ошо инвалидтерден керек болсо акча алат экен, анан ошентип инвалидностька чыгарат экен, дегенде мындай деген бир көптөр нааразычылыктар көп болот да. Мына ушунун баарын баягы системда өзгөрүү керек да. Буюрса, ушул медикалык социалдык эксперттик комиссияда дагы көп азыр өзгөрүүлөрдү кылып атабыз. Мына алсак, дүйнө жүзү бүгүнкү күндө мындай жаңы система оценкиге өткөн да, ошону инвалиддигин тастыктоонун. Биринчиден дагы биз азыр мынакей эмнеге жетиштик. Мурун эгерде инвалидтерди мындай биринчи, экинчи, үчүнчү группа деп эле бөлүп койчубуз. Анан баягы биринчи, экинчи группалар иштей албайт деген тыйнак чыгарып чыккан да. Ошондой жазылуу болуп калат. Анан албетте анан кийин ал мамлекеттен жөлөк пул алып коюп эле анан кагазында тиги иштей албайт десе, анан кийин аны ким ишке алат? Өзү деле психологически мен иштей албайм болуп калат. Анан кийин мамлекетке догурунуп өзүнүн жүгүн салып отура берген болуп калып атпайбы? Азыр ошолорду алып салдык да. Биринчи группа инвалидпи, эгерде буту колу жок болсо эле анан зато баш иштейт. Эгерде мындай башка жагынан бирген немелер болсо, Кудай башка жагынан берет дегендейчи. Ошон үчүн биздин негизги милдет, ошо медикалык социалдык эксперттик комиссиянын милдети бул ошо инвалиддиктен гана тастыктоо эмес, ошолорго жанагы план реабилитация деп коет да. Ар биринин ошол жеке ошо жөндөмүнө жараша ошо реабилитация, то есть коомго аралашканына, кантип окуп кеткенине, кандай бир жаңы кесипти алганга, деги эле бир может быть физический массаж, бир кандайдыр бир лечение, тияка бияка каяка барыш керек, эмне кылыш керек деп ошолордун баарын консультация бериш керек да. Ошонун планын түзүп чыгып, анан ошону көзөмөлдөш керек да. Бул ошо биздин медикалык социалдык эксперттик комиссиянын негизги азыр как милдети болуп калды. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Көп коомчулукта мындай неме болот. Инвалидтердин буту колу жок инвалидтерди кайра эле эмне чакырасыңар, кайра эле жана инвалиддигин тастыктай бересиңерби, андан дагы ошо акча өзүңөргө клиент алып атасыңар деген бир ойлор көп болот да. Мен дагы айтып атам, мындан биз кетишибиз керек. Эми чындыгында буту колу жок адамдын буту колу өсүп кетпегенден, анын жана план реабилитациясын врачтар, эксперттер айтып атат, биз көзөмөлдөп турушубуз керек, анын ден соолугу төмөндөп кетпеш керек, биз өзү көзөмөлдө. Бирок эми көзөмөлдөн эгер чыгарбайм десең, мен азыр айтып атам, аны чакырба өзүңө. Үйүнө барып жетип ошол жактан барып көзөмөлдөп салып тургула деп. Анан кийин эми врачтарга ошентип көзөмөлдөп үйүнө жеткенге биз азыр машина алып атабыз да. Мынакей биздин ошо врачтарды айтыш керек, эми мынакей жөө кыдырып жүрүшөт да айлайдын баарынчы, чындыгында алар деле баягы айла жок мындай иш кылып атат десек болот. Анан кийин мынакей 11 машина алып атабыз, буюрса ноябрь айында келет. Бул жанагы ошо скорыйдай болгон машинелер, кадимкидей оборудованный, жанагы GPS деп коет, каякта жүрөт, канча бензин коротуп атат. Ошолордун баары менен оснащенный болот. Анан аларды жанагы эгерде лежачий мындай инвалид болсо, аны жаткыра турчу эмеси болот. Коляскаларды мындай салып келгенге ыңгайлаштырылган ошондой машинелерди алып атабыз, буюрса. Штатка водительдерди алдык. Айна ошо өкмөттүн токтомуна өзгөртүү киргизип, мына ошолорду буюрса, мен ойлойм ошол ошондой инвалидтерге ар биринин үйүнө барып, ошолордун ден соолугун сурап, убактысы келгенде аны контролдон өткөрүп турганга
ошондой инвалидтерге мындай үйүнө чейин баягы барып жашоо шартын көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат десек болот да. Андан сырткары мына былтыр абдан бир чуугандуу нерсе болду эле, бул сиздердин министрликке тиешелүү, бул жөлөк пул боюнча. Жөлөк пул убактылуу элдер ошол учурда бир албай калгандагы учурлар болду. Бул жерде бүгүн кече жогоруда сиз айтып кеткендей чуугандуу нерседен кийин бул жөлөк пулдун убагында берилбей калгандыгы, жобу занын азайып көбөйгөндүгү тууралуу ушул Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги күнөөлүү деген нерселерди айтып жатат. Ошол жөнүндө да бир тагыраак маалымат берип кетсеңиз, ошондо сиздердин сунушту бул эл өкүлдөрү кабыл албай койдубу же эл өкүлдөрү башкача бир багытта иш алып баруу жөнүндө жолдомо бериштиби? Ошону кандай түшүнсө болот? Эми анын мыйзамдын тарыхы мындай болуп калды. Мен ойлойм, биз бул ошол окуядан кийин биз мындай бир сабак чыгарышыбыз керек да. Шайлоо болуп аткан жылы өзгөчө ушундай президенттик шайлоо же парламенттик шайлоодо ошо социалдык ошо бизде чөйрөгө тиешелүү эч качан мыйзамдарды кабыл албаш керек деген бир мораторий киргизиш керек деп ойлоп калдым да. Анткени себеби ал мындай элге жагабар этирчү мыйзам болуп калды. Шашылыш түрдө кабыл алынып калды. Бир айга жетпей ал мыйзам кабыл алынып калды. Алар депутаттар каникулга кете берди июнь айында. Ал мыйзамдын концепциясы мындай болчу, значит, төрөлгөн баланын баарына сүйүнчү берилет. 3 жашка чейинки балдардын баарына жөлөк пул берилет 500 сомдон. Анан кийин 3 жаштан ашкан балдарга эгерде үй бүлөдө 3 баладан ашык болсо, ошо 3-чү баласынан баштап берилет. То есть 1-чи, 2-чисине берилбейт, 3-чүсүнө, 4-чүсүнө, 5-чисине берилет дегендей. Аженден 700 сомдон чак келип калды акча. Ошол мыйзам менен кошо 1 миллиард 800 миллион дагы берилди да. Эми айта турчу нерсе, баягы сөздүн ачыгы да, мындай да. Эгерде мамлекеттин мындай биринчи жетекчилери поддержка кылбаса, мындай чоң акчаны бөлгөнгө мамлекеттик бюджеттен деле даже 1 миллион сом алыш кыйын да. Анан бир мындай мыйзам келип атат, бат кабыл алынып калды, ошондой да миллиард 800 менен келип калды дегендей, биз эми өкмөт колдодук ал кездечи. Анан өкмөт колдодук, анан министр финансов колдоду, мен колдодум. Эми министр финансов акча берип атса, мен эмнеге колдобойм? Балдардын баарына акча берип атабыз, мейли дедим. Анда эгерде биздин мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар экен, баарына берели деген ойго болуп калдык да. Бирок ошо жерде ошондой жана мүчөлөштүктөрү баягы кийин чыгып калды. Ошону баягы чындыгында убактысында көп маани бербей калыптырбыз. Жанагы 3-чү баладан баштап бала алат деген. Эгерден ошол тажрыйбада эмнени алып келди? Ал мыйзам ишке кире элек деле январь айынан 18-жылдын январь айынан кирмек болчу. Билесиңер, анан биз ошо баягы мыйзамды ишке аткарганга ар кайсынын ошонун жанагы подзаконный акттары деп коет. Ошонун өкмөттүн токтомун, ошонун баягы жол жоболорун баарын иштеп чыгабыз да. Ошолордун баарын иштеп чыгып, биз түшүндүрүү иштерин баягы өзүбүздүн кызматкерлерге түшүндүрүп, элдин арасына эметип баштаганда, элде мындай нааразычылык башталды да. Анан көп каттар келе баштады магачы. Мындай деген наразычылык менен, мен бир гана балам бар дейт да, же болбосо 2 балам бар дейт. Анан кийин көбүнчө бул баягы күйөөм жок дейт да. 2 балам менен жашап атам, күйөөм миграцияга кетип калып келбей койду, шаяктан аял алып алды дегендей мындай дегендер бар. Болгон эптеп 1 баламды төрөп алдым эле, ал балам дагы инвалид, күйөөм чыдабай качып кетти эле. Ошо менен жашап атам, жалаң ошо жөлөк пулдун көзүн карачу элем. Эми силердин мыйзамыңар менен мынакей мен жөлөк пул албай калат экенмин деп атышат да. Чындыгында албай калды ал мыйзам менен киргендечи. Анан ошон үчүн элде нааразычылык башталды, ал мыйзам ишке кире элек деле. Анан айла жок, мен баягы элди аралап, ошол акимдерди, айыл өкмөттөрү менен жолукканга мажбур болуп калдым. Нарында ошо областтык коллегиясына чейин барып, ошо акимдер менен, айыл өкмөттөрү менен коллегиясында сүйлөдүм. Коллегияда мен аябай катуу сынга алышты. Бул мыйзамыңар иштебейт, бул мыйзамыңар тескер таасир этет.
деген мындай көп эме нааразычылыктар болду. Кадимкидей митингдер болуп турду. Аларга да алардан да жаман сөздөрдүн баарын уктук. Биздин кызматкерлер кадимкидей ошо 1 жума 2 жума ошо жерде жүрдү. Анан мен авторлор депутаттарга чалдым. Ошол мыйзамдын авторлору болгондорго чалдым. Анан алар келип берген жери жок. Кээ бирлер жок экен, ал мамлекет ошол учурда мамлекетте жок экен, чет мамлекетте жүрүшүптүр. Аида Касмалиева, Карамат Розова эжекелер. Анан кийин баягы ошондой ызычуу көтөрүлгөндөн кийин ал кездеги премьер-министрга биз докладывать эттик ситуацияны. Анан ал бул мыйзамды токтотуш керек деген чечим кабыл алды. Тез арадан баягы ал мыйзамды кайра башка мыйзам менен токтотушубуз керек. Анан ошондой мыйзам кабыл алынып парламентке алып бардык. Анан албетте парламенттен дагы талакейге калдым. Мен эми ал мыйзамды мен жазып чыккан эмесмин. Депутаттар ошо инициатор болгон. Анан аженден дагы көп бир топ сөздөрдүн баарын, сын пикирлердин баарын уктум депутаттардан. Бирок мен ойлодум, мен мейли депутаттардын жаман сөз угайын, алардын талакейине калайын, чим бул мыйзам анан элге тез таасир бергенден көрө мейли деп мен ошого макул болдум да. Ошол кезде мен керек болсо кызматтан кеткенге даярсыңбы деген суроолор болду депутаттар. Даярмын деп, чындыгында ошол кезде кетейин деп дагы жакшы эле эметтим. Бирок эгерде кемчилик бизден кетип калса, биз ошол учурунда ошону көрбөй калсак, мен ойлодум, мен муну оңдошум керек. Мен бул мыйзамды оңдошум керек деп, мен буга жооп беришим керек дальнейшем деп. Бирок эми айта кетер турчу нерсе, анан ал мыйзамды кабыл алдык. Ооба бүгүнкү күндө мынакей дегеле бул жөлөк пул жөнүндө сөз кыла турсак, жөлөк пул деп бул өзүнө өзү айтып атат да, бул жөлөк. Ошо бир адамга бир кандайдыр бир жөлөк боло турчу, эми болор, болбос бир мамлекеттен бериле турчу акчада. Эми ошону 6 саны соо адам, өзүнүн оокатын өзү кыла турчу адам жашаш керек да, өзүнө ишениш керек да, бир мамлекеттен бир башка жардамдарды алсын. Бирок эми өмүр бою жөлөк пул алып, 20 жылдан бери жөлөк пул алып келген үй бүлөлөр бар экен да. Эми жөлөк пулдун эсебинен жашап келген. Жөлөк пулдун эсебинен жашап келген, баягы анан кийин эле баягы мамлекетке жүгүн салып дегендей элечи, мага мамлекет бериш керек, мен баланча балам бар дегендей мындай депчи. Эми айланайын 6 саның аман. Мамлекет сага башкача жардам берсин. Эми деп мындай дегеле дүйнө жүзүндө тажрыйба ошондой да, ошо жөлөк пул алам деген адам баягы бул документтер менен тастыктайт. Оо мен кембагалмын, мен колуман келбейт, тигиндей мындай деп баягы эметет да. Баарына эле мындай жөлөк пул таратып берген бул мындай болбогон практика да. Анан эгерде бай мамлекет болсок, баягы Арабский Эмираттардай болуп деле угуп атпайбыз, аларда бала төрөлөрү менен ага счет ачылат дагы, баягы определенный акча салынат депчи. Же болбосо Японияда деле бар экен практика. Например, бала төрөлөрү менен ага бир какой-то определенный акча мамлекет тарабынан, допустим, или жана талондор берилет экен на посещение врача, там, допустим, кадимкидей бир үй бүлөгө жардам болот экен да. Эгерде биздин мамлекеттин баягы финансылык мүмкүнчүлүгүбүз болсо, атаганат ошондой болсо жакшы эле болот эле. Ар бир ошо төрөлгөн балага ошентип жардам берсек, 3 жашка чейин балага жардам берсек. Бирок жана 1 миллиард 800 акча бөлүндү деп атпаймынбы? Мына ошонун баарын бөлүп келгенде ар бир балага бай үй бүлөдөн дагы, бай эмес үй бүлөдөн дагы, жакыр үй бүлө дагы, бай үй бүлө тең 500 сомдон алмак болуп калды да. Эми бул бизде мындай акча каражат кенен эмес мамлекетте бул эми туура эмес саясат болуп калды. Ошондой сын пикирлерден жогорку кеңештен абдан көп уктук. Ошол эле инициатор ошол мыйзамдын инициаторлору да ошону укту көп. Анткени себеби бул жөлөк бул мындай кандай деп көп депутаттар айтты да. Мен дагы мынакей 4-5 балам бар. Мен дагы ошо жөлөк пулду бар, алат экенмин, укугум бар экен депчи. Эми таптакыр ошол эле менин коңшум деп айтып атты бир депутат. Ал таптакыр бир жарды дейт да. Жарды, бирок анын 2 баласы бар дейт. Анан 2 баласың бар деп ал албай калат экен да. Ал мыйзамга депчи. Анан ошондой бай мүчүлүштүктөр кетип калган үчүн ал мыйзамды артка кайтарууга ошентип токтотуп койдук. Анан ошол ал мыйзамдын ошол авторлорунун бири Аида Касмалиева эле. Ошол кезде дагы биз аябай экөөбүз мындай өйдөгүдөй айтылышылган жок, элдин азыр билейин деген негизги эмеси бүгүнкү күндө кабыл алынып иштеп жаткан мыйзам. Ошого ким автор же болбосо ошонун себепкери ким?
ошо социалдык министрлигиби же депутаттарбы мүмкүн эртең ошол жанагы жалгыз бир баласы бар, ал деген жөлөк пул албай калып, ал баласы ооруп калып, же болбосо бир кыйынчылык тартып калса, алар кимди күнөөлөш керек ошондо? Жок, азыркы мыйзам бул көп жылдан бери иштеп келе жаткан эле мыйзам. Бул мыйзамды негизги мындай токото турчу жери жөлөк пулга муктаж үй бүлө, балдары бар, 16 жашка чейинки балдары бар, бир баласы болобу, 10 баласы болобу, муктажбы жөлөк пулга. Ошол ар бир үй бүлө мүчөсүнө ошол доходун бөлүштүрүп келгенде 900 сомдон ас болсо, ошол үй бүлөнүн балдарына 800 сомдон мамлекет бөгүн акча берет. Акча берет, 3 баласы болсо, допустим, 3200 сом алат десек, да, или канча, господи, 800 сомдон болгондо 2400 сом 3 баласын алат, 4 баласы болсо 3200 сом алат. Эгерде ошо ар бир үй бүлө мүчөсүнө доходу 900 сомдон аз болгондо. Дагы бир нерсе, бул мыйзамга дагы эмнелерди киргиздик, ошо былтыр өзгөрүү. Көп жылдардан бери мындай коомчулукта нааразычылыкты туудуруп келген. Бул жанагы ошо биз ошо совокупный доходду эсептейбиз да үй бүлөнүнчү. Ошондо жана пенсияны да эсептечү да. Санан кийин ошондо баягы абышка кемпирлер чогуу жашайт ал үй бүлөдөчү. Анан алар жөлөк пул алайын деп эметсе, сенин кайнатаң менен чогуу жашайт экенсиңер, кайнатаңдын пенсиясы 5000 сом экен, анан ал эсепке кирип калып, анан кийин силер жөлөк пул албайсыңар деп ошентип нааразычылык туудурулганда, мына азыркы жетишкендик бул азыр ошол чоң атасынын, чоң энелердин пенсиясын эсепке албайт да. Бул кандайдыр бир коомчулукту үй бүлөнүн алдаганга түрткү болчу да. Анан алар жазалма түрү менен, допустим, абышка кемпир бөлөк жашайт деп бир документ көрсөтүп, биз бөлөк жашайбыз деп, анан ошентип баягы бири-бирин алдамай ситуация болуп калганда, алар мамлекет ошентип алдап, эптеп баягы жөлөк пул алганда. Бүгүнкү ачык эле мынакей алар абышка кемпир менен жашайт, ал абышка кемпирдин пенсиясы, ал абышка кемпирдин пенсиясы. Ал эсептелбейт. Ал эсептелбейт, эсепке кирбеди, бул ошол жакшы болду да. Анан дагы эмне жетишкендиктер, акыркы 7-8 жылдын ичинде мынакей ушул инвалидтердин жөлөк пулу көтөрүлгөн эмес экен. Анан азыр 33%га көтөрүлдү, мына ушул июль айынан баштап, 18 жылдын июль айынан баштап. Эгерде мурун 3000 сом алса, азыр 4000 сом алып калды да. Бул бала кезинен болгон инвалидтер, же болбосо ошо инвалид балдардын ошондой жөлөк пулу көтөрүлдү да. Көтөрүлгөн, мындан келди. Мен азыр сиз менен маек куруп жатып ойлоп атам, бизде ушул боюнча элде маалымат абдан аз экен. Бизде бир топ эле мамлекеттик каналдар бар, жана азыр бүгүнкү күндө интернеттин өнүгүп өсүп турганы, ага карабастан ушул социалдык өнүктүрүү министрлиги атайын бир частный каналдарданбы эфир алып туруп, бул жөнүндө элге көбүрөөк түшүндүрмө бериш керек экен да. Сиз жогоруда айтып отурсаңыз, мен элдин ою менен социалдык тармактагы сиздин айтып отурган нерсени салыштырсам, бул таптакыр эле асман менен жердей нерсе болуп жатат. Бүгүнкү күндө коомчулук ким күнөөлүү деген гана нерсени сурап жатат да. Анан дагы ушул жөнүндө бир кошо кетейин, ушул учур менен пайдаланып, мындан сырткары дагы жана ошо сүйүнчү пулу кирген. Эми бул сүйүнчү деген бул жөлөк пул эмес да. Бул сүйүнчү ар бир төрөлгөн балага бүгүнкү күндө укуктуу. Ошо 6 айдын ичинде кайрылыш керек. Любой ошол жанагы күбөлүктү алат да балачы. Ошонун ата энеси каяктан барып күбөлүктү алышса, ошол женден ошол заявление жазып, ошо мен сүйүнчү пулду алат элем десе, ошо 4000 сом сүйүнчү пул алат. Бирок аны үчүн ал безналичный расчет, бул банковский счетун бериш керек да. Анан эмне үчүн биз банковский счет деп атабыз? Анткени себеби эми дүйнө жүзү бар, эми безналичный расчет көбөйтүп атат биринчиден. Экинчиден, бул жерде жана коррупциялык мындай көрүнүштөргө мындай жол бербегенге мүмкүнчүлүктөр жакшы түзүлөт да. Эми ошо 4000 сом алат ошо бала. Ошо 4000 сомду почтальон жеткирип барайт деп дагы эмне болот дегендей, ошонун 4000 сомду баары жетеби, жетпейби дегендей күмөндөр туулуп атпайбы? Анан банк аркылуу, например, абышка кемпирлер же болбосо инвалидтердин жөлөк пулун эгерде алар кааласа үйүнө чейин жеткирип беребиз. Почтальон аркылуу жеткирип беребиз да, почтальондун жумушун төлөп беребиз. Бирок эмне үчүн бул жерде безналичный расчет деп атабыз? Анткени себеби эми сөзсүн ачык, эми бул төрөгөндөр эми жаштар да.
көбүнчө жаштардын бүгүн карточкалары бар. Көбүнчө жаштар эми баягы уже бирок эмгек миграцияда жүрөбү, башка мындай айлыкка алып атабы, башка жактан көбүнчөсү эле карточкага метип атпайбы. Анан бул дагы удобный да. Эгерде мынакей алып мынакей күбөлүктү Бишкектен алдың, ошол эле Бишкектен бир районуна катты алдың, ошо жерден сага бир жуманын ичинде карточкаңа 4000 сомду жибериш керек. Каалайсыңбы аны Баткенден аласың, ошол эле банктан, каалайсыңбы Бишкектен аласың дегендейчи, ошол каерде сага ыңгайлуу болсун. 4000 сомду бир аласыңбы, же 1000 сомду бөлүп аласыңбы, ал сен өзүңдүн укугуң дегендейчи. Ошон үчүн айта кете турчу нерсе, ошол учур менен пайдаланып, эгерде ошол сүйүнчү ошол сүйүнчүнү алганда дагы бир кандайдыр мүчүлүштүктөр көп эле болуп атат, даттануулар көп эле болуп атат. Анткени себеби бүгүнкү күндө анда бир системага кирип, мындай жакшынакай жүрүп кеткенге да убакыт керек болуп атат. Элдердин аң сезими өзгөрүш керек болуп атат. Ошол эле иштеп аткан кызматкерлердинчи. Биринчиден бул жана ГРС системасына да, жана ЗАГСтар, жана информациялык киосктор деген бар ар бир айылдарда. Мына ошолорго барып, күбөлүк алам деп баласына баргандар ошо жерден эле заявление жазса, анан счетунун номерин беришсе эле, ошо счетуна бир жуманын ичинде түшүш керек. Акча которулат, сүйүнүч болуп. Эми биз кайрадан эле бүгүнкү күндө азыр элдин бүйүрүн кызып жаткан жанагы ошол сиздин министрликтин айланасындагы чуугандоо нерсе жөнүндө да айтып кетели. Анткени бирөө Саман ушту, бирөө Самарканд ушту деп айтат дегендей, бир ошол Корея өлкөсүндө болгон жанагы окуя боюнча бүгүнкү күндө эл жогоруда сиз айтып кеткендей элдер бир мыйзамга же болбосо такталган маалыматка эмес ушакка көбүрөөк ишенген учур болуп жатат. Анан калса бул Каденова сиздин орун басарыңыздын кылган иши, окуясы кандай тармак, кандай багытта болуп калды, кандай өңүттө болуп калды, бүгүнкү күндө бардыгына табышмак. Жана кыргызда бир жакшы сөз бар, бир кумалак бир карым майды чиритет деген. Мүмкүн же ошол окуя болуп жатабы, же болбосо жана жону чапты, ким чапты, аты калды манас болуп, ал окуянын негизги күнөөлүү себепкери Каденова болсо, Зууракан Каденова. Ал эми бүгүн ошол өз нугунда иштеп жаткан социалдык министрликке көп сөз тийип жатабы, же кандай болду? Ушул окуя жөнүндө да жетекчи катары сиз азын олак айтып берсеңиз коомчулукка. Эми мен ойлойм, эми бул Зууракан айымдын мындай личный трагедиясы эмес, деги эле биздин мамлекетке туура эмес көрүнүш болуп калды чындыгында. Өзгөчө биздин министрликке сөз тийип атат мунун артынан. Анан эми Зууракан айым өзү деле интервью берип өзүнүн позициясын билдирбеди. Мен деле жумуштан кеткенге уже ошояктан эле даяр элемин депчи. Анан премьер-министр бул боюнча чечим кабыл алды. Угары менен эле бул чечим болду. Эми мен муну ойлойм, эми мунун талкуулагандын баягы кажети жок да. Анан бирок албетте бул окуя көп нерселерди дагы чыгарды десек болот. Мынакей парламентте дагы сын пикирлер айтылып атат, массалык маалымат каражаттарда, өзгөчө ошо социалдык тарма сеттерде айтылып атат деп. Анан ошондон улам мынакей парламентте дагы Касмалиева Аида ушундай бир өзү айткандай баягы тастыкталбаган маалымат деп бир мындай мага шек келтире турчу ушундай бир маалыматтарды айтты, баягы ал дагы мындай бир резонанс жаратты десек болот. Ушул мага айтылып, ошо мамлекеттин эсебинен ошол чет мамлекетке чыккан бир учурлар бар экен деген. Бул эми абдан мага мындай катуу тийди, менин мындай намысыма шек келтирди десем болот да. Мага эле эмес, менин үй бүлөмө дагы да. Анан менин үй бүлөм абдан нааразы болуп жатат. Керек болсо мындай бул айымга биз мындай сотко бергенге даярбыз да. Бирок эми мен теңелбейин деп атам. Бул киши дагы эми баягы депутат. Мен да депутат болгом. Бирок ар бир адам өзгөчө эми баягы мамлекеттик кызматкерлербиз да, биз өзүбүздүн сөзүбүзгө жооп беришибиз керек да. Ар бир оозтон чыккан сөздү ошону биз ойлонуп туруп сүйлөшүбүз керек да. Эгерде бир мындай желтый прессада мындай социалдык тармакта ойноп отура берип бир ар кайсы мындай бир тамашаны кетире берсең, анда бир башкача да. Анан бул боюнча мен дагы официалдуу ошо билдиргенге мен чындыгында чолоом тийбей атат. Анткени себеби баягы мен дагы ошол документально ошолорду бир фактыларды берейин дегем.
Албетте баягы биздин министрликке дагы көп ар кайсындай чакыруулар келет. Ошо ар кайсы чет мамлекетте болуп жаткан ар кайсындай конференциялар болот, ар кайсындай официальный бир встречалар болот. Анан алардын деңгээли ар кайсындай болот да. Көбүнчө учурда 90% ашыгын бул биздин кызматкерлер барат. Бир где-то ошо бир 5-6%, мынакей мен анализ жүргүзүп атам ошо 2-3 күндөн бери. Бул ошол жетекчилер барат да, баягы министр же болбосо заместитель министра. Анан көп учурда ошо баягылар ошо приглашающий тарап айтышат да, суранышат. Ошо министр айым өзүңүз келип бериңиз депчи. Айла кеткенде ошо заместитель министраны жибериңиз дейт да. Анан кийин биз дагы бир жакка чыгыш деле кыйын да, чындыгындачы. Ар бир ошо заместительди жиберерде биз канча эметебиз, талкуулайбыз, урушабыз бири-бирибиз дегендейчи. Анан сөзсүз түрдө мындай уруксат болуш керек биздин жетекчилерден. Премьер-министрге жазабыз, вице-премьер-министрлер менен кеңешебиз. Андан кийин официалдуу түрдө анан кийин деп чыгабыз да. Анан албетте мен дагы ошондой иш менен байланыштуу ошондой чет мамлекеттерде болгом. Бирок жанагы үй бүлөлүүсүн ошо мамлекеттик эсеп менен алып чыкты деген бул эме таптакыр мындай ал киши деле ойлонуш керек болчу. Бул таптакыр боло турчу нерсе эмес да. Анан кийин албетте мына мен деле айтып атам, биз баягы мамлекеттик кызматкербиз, андан сырткары биз дагы мындай кадимкидей адамбыз, үй бүлөлөрүбүз бар, үй бүлө мүчөлөрүбүз бар дегенде. Мына менин өзүмдүн 4 балам бар, 3 балам чоңоюп калды, алар өзүнүн оокаттарын өзүлөрү кылып атат, Кудай тобу баягы өзүнүн көзүнө жетип атат десем болот да. Андан эң кичинекей балам бар. Анан ошол балам менен, жолдошум менен баягы биз эгерде менде ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса, бир жакка барарда, албетте менин жолдошум да колунда бар баягы өмүр бою кичинекейибизден эле мындай ток, пейил, мындай жетишиктүү турмушка келе айтабыз. Анан кийин кошо барып калдык. Бирок албетте бул өзүбүздүн эсебибизден. Анан кийин ошону баягы жала жаап ошентип айткан бул таптакыр туура эмес да. Анан кийин мен дагы мынакей ушул 1,5 жылдан ашык иштеп калдым. Бир күнүгө түнкү саат 1-2-3 чейин иштеп калам да, күнүгөчү. Анан ошол келип ошо балам, кичинекей балам уктап жатканын көрөм. Анан ушунчалык жаман сезем да өзүмдүчү, мындай үй бүлө мүчөлөрүмдүн алдында жаман күнөөкөр болом. Ошо ата-энемди көрбөйм, бир туугандарымды көрбөйм. Карганымнакей кайненем бар, ал мага канча таарынат, а менен деле ошо сүйлөшкөнгө убактым жок. Жолдошумго эми мындай, можно сказать, түшүнүп калды, махнул рукой дегендейчи. Досторум, тең туштарыбыз вообще эле мындай мага звонок да кылышпайт, мындай бул аябай убактысы жок депчи түшүнүү менен карашат да. Анан ошондой бир поездкаларда ошондо чогуу болгон менин үй бүлө мүчөлөрүм, бирок мен еще раз көрөм, биздин өздөрүнүн эсебинен. Анан кийин мынакей биздин финансовый отдел, бир дагы министр мындайды кыла албайт. Мүмкүн ошол убакытта сиз үй бүлөңүз менен барган убак сиздин эмгек өргүңүз менен туш келип калган учур болуп, мүмкүн ошого бир эмгек өргүм менен ошол как раз бир ошол барганым ошол 2 жума ошо отпускам бар болчу. Ошол отпусканын убагында ошо үй бүлөм менен баргам да. Анан кийин мен ойлойм, эми бул биздин ар кимдин баягы адамдык, жарандык укуктарыбыз. Каякка барабыз, анан кийин өз чөнтөгүбүздөн болуп аткандан кийин анан дагы айтып кете турчу нерсе, баягы Кудай тобу мен мына ушул министрликке келип, министрликтен ушу бир тыйын өзүмө жумшамак түгүл, мен ушу министрликке канча деген акчаны алып келип атам да бүгүнкү күндөчү. Биздин министрлик мынакей Тыныстановада турат, бир ушунчалык мен келгенде бир капкара, бир көө баскан эски айнектер, куураган бир деревянный айнектер менен, эшиктер менен, линолеумдардан чалынып жыгыласың.
элге жардам берүүчү министрлик элге жардам берүүчүлүктүү министрлик ушунчалык абалда ремонт 25-30 жыл эч качан болгон эмес экен. Мына ошол биринчи жылы мен ойлодум, ошол эмнеден баштайын, ошол эми элдерге мындай шарт түзүш керек деп, толук мынакей ремонттон буюрса уже өтүп калдык. Жакшынакай уже башкача министрлик болуп калды. Кадимкидей жакшынакай рабочий обстановка болуп калды. Конференц залыбыз бар, ар кимисинин кабинети жакшынакай. Жерлерди айтып кетейин. Мынакей биздин Базар Коргондо биздин райондук башкармалыбыз отурат, эми контейнерде отурат да. Арабан районуна барсам, мына кадимкидей киши аженден чычкан крыса чыкмак түгүл полдончу, киши кулап кеткидей мындай жыртыктар бар да полдочу. Ушунчалык биздин мына райондук башкармалыктар жерлерде ушундай начар абалда. Бир да райондук башкармалыктарыбызда машине жок. Анан алар кантип элди кыдырып, ошо элге жардам берет да. Анан ошо биздин мындай социалдык министрлик ушундай бир жаман бир өзү ушунчалык муктаж, өзү мындай өзүн мындай басынткан, өзүн мындай бир жардамга муктаж, мындай психологияга да батып өтүптүр да. Анан менин жизненный принципим мындай да, мен жок деген сөздү билбейм да. Жок кыргызда да жакшы сөз бар. Жоктун түбү жок дейт. Мен эч качан жок деп айтпам. Эгер болот буюрса, только чечүү, ошол маселенин чечүү жолдорун издешибиз керек, табышыбыз керек. Мынакей биздин министрликте деле көп нерсени, например, өзгөрттүк. Бир тигиге деле бирдеме десем деле ага деле акча жок дешет. Буга десем деле ага акча жок дейт. Акча жок эмес, акча бар. Акчаны туура распределять этели, акчаны туура пайдаланалы деп мынакей ошентип көп мындай бир өзгөрүүлөр болду да буюрсачы. Анан биринчи очередте мен ойлойм, адамдын психологиясы өзгөрүш керек. Ошол эле жөлөк пул менен байланганда. Мына мен айтып атам, дагы эфир менен пайдаланып бир сере элге дагы айтып кетейинчи. Пейилибиз өзгөрүш керек. Эгер ошо мамлекеттен эптейлүү ушул 800 сомдон алыштын айласы болсо, сен жокмун, менде жок, мен жардымын деп ошентип кайрылсаң, мамлекет жардам берет. Бирок керекпи ошентип? Мынакей көп дүйнө жүзүндө успешный мындай адамдардын, Роберт Кийосаки, мындай көп адамдардын китептерин окуп көрсөңөр, биринчи очередте биз аң сезимди оңдошубуз керек да. Эгер мен бармын десем, мен токмун десең, мен буюрса болот, мен ошону изденүү жолдорун издейин десең, анда сенин жизненный мындай стратегияң, тактикаң башкача болот да. Эгер бирөөгө эле жүгүңдү салып, догурнуп эле бирөөнү урушуп эле, тигил тууганым жардам бербей койду, мамлекет мага кызмат бербей койду дей берсең, ал дагы өзүңдүн тактикаң болот да. Анан мен ошон үчүн кайрылып кетет элем, ошо бирөөнүн мындай бир жаман жагын издеп, бири-бирибизди мындай чукулап, мындай эме кылбай, басынтып эметпей, баягы биз деген калкпыз да. Биз дагы канча жылдык тарыхыбыз бар, биз дагы Кудай тобо, биз кыргыздар көтөрөлү мындай эмебизди. Аң сезимибизди өзгөртөлү. Мынакей өнүгүү жолуна буюрса түшүп атабыз. Албетте баягы мен дагы менин мындай жизненный позициям, биз демократический ценностьтарды мен үчүн абдан баалуу да. Биз талкуулашыбыз керек. Бирок талкуулаганда дагы баягы адамдын аң сезимине мындай шек келтире турчу, адамдык мындай сапаттарга эмелер менен сүйлөбөй, ар бир сөзүбүзгө дагы мындай жооп бергисек дегенге мындай чакырат элем да. Маегиңизге чоң рахмат. Чындыгында сөзүңүздө калет жок. Дагы бир кыргыздын жакшы сөзү бар. Канчалык жакшы болом деп аракет кылсаң, жакшы болосуң деген. Бүгүнкү биздин өлкөнүн абалында биз ошентип гана бири-бирибизди колдоп өйдөлөтүшүбүз керек. Ага карабастан биз социалдык сет, интернет дегенди пайдаланганды билип алып эле, анан кийин бир кичинекей кемчилигибиз болсо, мына болбой калды, артка кеттик деген нерселер көп айтылып жатат. Эмне демекпиз, Талайгүл айым, мындан аркы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул деген жумуш, бул деген кызмат. Менимче кызмат учурунда ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Мунун бардыгына биз жогоруда айтып кеткендей түз көз караш менен карасак, туура таразаласак, менимче жыйынтыгы жакшы болот деген ойдомун. Ооба, үмүт, мен дагы эми баягы учур менен пайдаланып айтып кетким келет. Бул министрликтин баягы айтып коюшат экен, тузу оор депчи. Биякта дагы ошо көп жылдан бери иштеген кызматкерлер бар, 20 жылдан бери иштеп келеткан кызматкерлер бар. Ошол баягы эң баягы калктын аяр катмары менен биз иштейбиз да. Ошо баягы инвалид адамдан баштаган, жумушу жок адам, ошо жөлөк пулга муктаж адам дегендей, кароосуз калган балдар, кароосуз калган мындай кыйын абалда калган үй бүлөлөр, мына ушунун баары менен иштейбиз да. Чындыгында мындай адам, мындай целевая группа орусча айтканда, иштеш абдан кыйын.
бундайга баары чыдай бере албайт да. Бирок ошо биздин кызматкерлер ошого чыдап иштеп келе жатат. Мынан бирок биз да биринчи эмнеден башташыбыз керек, ошо кызматкерлер өзүбүздүн аң сезимибизди оңдоп, ошо изденүү жолдорун бүгүнкү күндө баягы 20 жыл мурун ушундай эле болгон, 10 жыл мурун ушундай болгондо эле ошого тырышып эле тура бербей, ачыгыраак болсок, өзгөрүүлөргө мындай ачык болсок, ошо талкууларга ачык болсок да, ана мен ойлойм баягы биз өзүбүз гана оңолбой, ошо коомду ошо өзгөрткөнгө биз ошо мүмкүнчүлүктөр ошондо гана пайда болот да. Анан мен үчүн дагы ушул мынакей 1,5 жылдан ашып калды, чындыгында абдан кыйын учур болот десем болот. Абдан чоң сыноолордон өттүм, бирок чоң тажрыйба дагы алдым. Анан эң негизгиси мен Кудайдын алдында тазамын, элдин астында тазамын, өзүмдүн баягы совестимдин алдында баягы тазамын десем болот. Мен болгон аракетимди ошол системаны өзгөрткөнгө, ошол биздин максаттуу топ менен ошолорго кандай кылсак, кандай жакшыраак жардам бере алабыз, ошолордун жашоосун кандай өзгөртө алабыз деген гана болгон аракетимди жумшап атам. Анан кийин баягы керек болсо ошо мен болгон ушул жерде алган айлыгымдын баары ошондой бирөөлөргө жардам бергенге кетип атат десем болот да. Чоң рахмат маегизге. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин министри Талайкүл Исакунова келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.